даже бийлей албагандар бийлеп кетишти го дейт. Жактырбай койду. Не тот ритм деп. Бул суроону сурагандар аябай көп менден. Сонам ырдесте, сагынган кезде. Эркек деген мен сени барам алам деп ырдаш керек. Туурабы? Не айтарын билбей ошону айтып коем. Кыз үчүн кереги жок. Кыз кылсаңар эшикте кылгыла. Прям өзүңдү тыштап там ыйлап айттым давай. Болбой калды бул деген тагдырда. Болду уже. До конца деп коеюн, не буйруса. Мен байкайм да, элдер билип аткан кезинде. Карасам мен менен чогуу ырдайт. Сөздөрдө жакшы адамдын жашоосундагы этаптары баары айтылат да бул жерде. Туулдуң, бастың, сүйдүң, үйлөндүң, небере көрдүң, чебере көрдүң. Бирок бул ырчы көп адамдарды бийлеткен үйрөтүп койду. Даже бийлей албагандар бийлеп кетишти го. Бул эскер. Обону кимдики, сөздөр кимдикин эч ким билбейт экен. Канча сурадым, автору каяка кетти, эч ким билбейт. Жакшы ырдай бер деп айтты, анан мен стилистикасын өзүмчө бир своеобразный стилистика менен ырдадым да, ошол. Анан ушундай болуп кетти. Жашоом өзгөрдү. Тынччылык жок болду. Изикара 2008-жылы жазылган. 2008-жылы бизде студия болчу. Студия ушундай биз восточный темаларда жазып баштаганбыз ошол кезде. Бир ырчыга жазганбыз аны. Жазсак жактырбай койду. Не тот ритм деп ошентип айтып калды, анан албай кетип калды. Анан өзүбүз отуруп тиги аранжировщик экөөбүз отуруп эле жазып койгонбуз экөөбүз. Мына бул суроону сурагандар аябай көп менден. Изикара эмне деген сөз? Мен мындай бул эски мындай сүйүп түшүндүргөн бул сөз деп айтып коем. Деп калышат. Мен дагы эмне айтарын билбей ошону айтып коем. Биринчи ойго келген сөздү калтырып койдук. Например, сөз таппаган жерге ырда ушинтип калтырып коет негизи. Ла депчи. Көзү кара деп жазсак что-то не то. Мен Бекбор Биевтин ырларын жакшы көрөм. Эркекский ырларды. Например, эркектер ырдаганда мен өлүп атам деп ырдагандарды мен окпайм. Бекбор Биевтин бир ыры бар болчу эски мындай. Бишкекке сени издеп келдим мен. Это эркекче. Ал кезде деген мындай внутренняя миграция күчтүү болчу да. Же болбосо сонам ырдесте. Мен ошолорду аябай жакшы көрөм. Сонам ырдесте, сагынган кезде. Мен эркек катары сагынам. Акыл менен жүрүш керек негизи. А кыздар сезим менен жашайт. Туурабы? Сүйүп, там сени күттүм, сени күтүп, там мындай болуп баратам или мындай болуп атам десе жарашат кыздарга. А эркек кантип ырдайт мен сени күттүм деп. Эркек деген мен сени барам алам деп ырдаш керек. Туурабы? Ай сары кыз, жүрөгүмө дары кыз. Эркекче. Атам ырчы болчу жаш кезинде. Жаш ансамбльдерде гитарист болуп, ырчы болуп жүргөн экен. Каза болгон уже мен 20 жаш кезимде. Ал кезде мен ырдап жүрчүмүн, бирок мындай сахнага, мындай тойлорго, мындай элге ырдап чыккан эмесмин да. Ал каза болгондон кийин чыктым. Уже мындай кафеде, ресторандарда иштеп баштадым да. Бул ырды мен тоже суроолор боюнча жазгам. Жандадан деген, жан атам деген сөз да. Мен туулуп өскөн жерим это Аламүдүн району, Каражыгач айылы, Ала тоо дейбиз аякты. Училищеде окудум. 2 жыл тракторист, машинист, фермер, широкий профиль болуп. Тияктан бияктан иштедим. Бирок баары бир ошол сахна тартып кетти дегендей. Школдо дагы анча-мынча ырдап койчумун. Бар болчу менде кичинекей кезинен ошондой бирденкелерди ойноп. Папам ионика алып берген өз убагында, кичинекей кезинде момундай ионика. Ошону үйдө ойноп, биринчи ноталарды ошол ионика менен баштагам да.
Анан ресторандар көбөйүп баштады 2002-2004 жылдар ресторандарга аябай музыканттар талап болду. Анан ресторанга иштеп калдым. Бирөөлөр ойлойт экен, чыгып эле эмне там ырдап коесуң. Жок, жөн эле ырдап койгон бул жетпейт, бул сен энергияңды беришиң керек. Бул үчүн деген ичиң дүйнөң толук болуш керек, ичиңде энергияң болуш керек. Уктабасаң каяктан сен? Эс алып, уктап, тамак жеп, заряженный келишиң керек. Анан элдерге бересиң мына. Карап турушат да мындай. Давай, зажигай, давай деп. Ошону сен беришиң керек мына. Давай деп. Мен тойго чакырдыбы, мен ошол тойго даярданып келем. Тойду уже эртең менен уже ойлойм да, кандай экен, кандай той экен, кандай адамдар экен. Мен 2 минут жетет. Келип туруп, залды сканировать этип, тамададан сурайм. Кандай болуп атат тоюң? Иногда мен что-то бүгүн оор болуп атат мага дейт. Оор болсо мен сейчас я тебе жеңилдетип берем деп чыгып бир аз жаза кетип коем. Мен кеткенден кийин уже той бир аз жеңилирээк болуп калат. Бизде үйдө музыка ойнобойт вообще. Бизде үйдө тыныч, үйдүн ичи. Анткени биз үйдө эс алабыз. Мен балдарымды дагы ошону тарбиялайм. Үйүңөрдө мындай атмосфера спокойный болуш керек. Ызычуң кереги жок. Ызычуу кылсаңар эшикте кылгыла. Ресторан, кафе, үй деген мындай крепость дейт го, мечит. Ушундай биздин үй лично ушундай. Тыныч, келгендер келет, отурабыз, тамак жейбиз. А бирок мына музыка коюп алып, там андай жок үйдө. Бир айылданбыз. Бир айылдан, ошо жакын жерден үйлөнүш керек да, негизи үйлөнсөңчү. Билген, таныган. Ошондой 4 жыл жүргөнбүз биз, 4 жыл. Каршы болгондор болду. Анткени менин ата-энем жок болчу. Ата-энесинин өзүнүн пландары бар болчу керек. Жакшы жерге барса экен, там окуган жерге. Международдо окуду, анан Казакстанга кетип, Казгуда окуду. 1-2 жыл окуду, анан мен карасам уже 24-25ке карап жылыптырмын. Айттым, давай. Кайра кел десем, кайра келди. Ошо менен үйлөндүк. 4 балабыз бар. 3 кыз, 1 уул. Бир тууган уже. Алсыз мен жүрө албайм, менсиз ал жүрө албайт. Болду уже. До конца деп коеюн, не буйруса. 18 жашымда энем кайтыш болду. Анан 2 жылдан кийин папам кайтыш болду, атам. Андан кийин бабушка 18 жылы ошол чоң апам менен калганбыз да биз. 87-ге кирип кайтыш болду. 100 жашка алып барам, апа мен сени деп ошентип айтчумун постоянно. 100 жашта той беребиз, 100 жашка алып барам деп. Болбой калды бул деген тагдырда. Мен дагы балдарымды ошентип тарбиялайынчы. Өлүп калсак или мен эртең келбей калсам үйгө, ким билет болот да. Кетип баратып авария болосуң, самолет түшүп кетет. Өлүмгө даяр болуш керек да. Мусулманчылыкта ушундай да. Ты не должен прям өзүңдү тыштап там, ыйлап там, короче. Ты должен өзүңдү колуңа алып, жашоо продолжать должен. Эгерде бирдекени кылбай койгон болсоң, ошону жасаш керек до конца сен. Биз мындай просто эле карашыбыз керек. Өз убактында сыйлаш керек сыйлагандарды. Кийин ооруп калгандан кийин или дагы бирдекеден чуркап барбайчы. Мен эч качан депрессия болбойм. Мен депрессия кыла турган мындай бир эмне бар, даже мен билбейм даже. Жок энем мага айтчу, бул өмүрдө өлүмдөн башкасы бар тамаша. Эч качан эч нерседен сен не должен өкүнүп, переживать этип, мындай, ой, акчам күйүп калды, ой, там жумушсуз калдым эле, ой, там дагы вообще бул мындай бүгүн бирөө кетти, бир адам сенден башка бирөө келет. Байлыкка да байланбайм, машинага да байланбайм, эчтекеге байланбайм. Балдарым тоже. Балдарымдын өзүнүн немеси бар, графиги бар. Болду, ошо менен графикимди жасайт. Келесиң, школдан чыгасың, келесиң, көрүнөсүң, кетесиң. Школдан чыгып, анан бир жакка кетип калдың, там издеп жүрүү андай жок. Таяк жейсиң сразу. Всё, график коюп бердим, болду. Өзүм дагы график менен жүрөм.